Рахмат сизге тахмин, ыраазычылык билдиребиз. Жакшы жаңылыктар менен бөлүшкөндүгүңүз үчүн. Ал эми бизде болсо бүгүн жылмаюу күнүнө карата конокторубуз бар. Байке, Байке алыңызчы, уберите камеру, Байке. Биз эле случайно эле келип калдык, Байке, тартпаңызчы. Бизге жакшы төлөп берем деген. Жакшы, бул кандай тамаша болду сизге? Тамаша. Дал ушул. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Тааныштырып өтсөк, Ала Тоо курама командасынын жигиттери Адилет, Дамир жана Тилек. Тилек, э? Тилек. Тилек, кечиресиз. Атын билбейсиз. Жөн кошуп калды эле сиздерге. Көчөдө кетип бараткан ошо жүрүү. Стул ташып турат бизге сахнанын аркасында. Супу ташып, шамалдатып. Ассистент Жакшы. Ала Тоо курама командасы, кантип түптөлүп, кантип куралып калдыңыздар эле? Ала Тоо бир университеттен таанышканбыз, Евразиялык университеттен таанышып, ошол жактан баарыбыз чогулуп меткенбиз, таанышканбыз. Команданын башчысы ким? Башчысы келе албай калды. Миңжилкы деген. Миңжилкы деген. Асылбекович, Кыргызстандын башчысындай эле келе албай калды. Бошобой калган турбайбы, жолугушуулардан? Бүгүн просто мал базарда бүгүнчү. Миңжилкы да. Кой сатат. Силер эмне кыласыңар? Биз башка иш кылабыз. Гүлкү сатасыңар? Эртең менен жөн эле уктап жатабыз. Деп эле. Тамаша, негизи биз өзүбүз КВНщикпиз жана тамошочу, негизи ушундай айтып атканда биз шоу бизнестерде аркасында жүрөбүз, көрүнбөй. Кээ бирде сценарий жазабыз, кээ бирде режиссурага карайбыз. Ошондойлорду. Кээде мугалим күндөрдө калбады, ошо кичинекей балдарды өстүрөбүз, сахнага кантип алып чыгыш керек, кантип сүйлөш керек, тамашалар кантип ойнош керек депчи. Бир чети мугалим сыяктуу да болчу. Ошо мугалимбиз. Жакшы. Жакшы, анан ушул тамашаларды үйрөткөндү айтсаңар, кантип тамашалар жаралат? Өзүңөр багы элге күлкү тартуулап жүрөсүңөр, анан мугалимдик дагы кесипти аркалайсыз өтөңөр кээдечи. Анан тамашаларды канча жатасыңар? Тамашаны ушу басып жүргөндө эле тамаша өзү келип калат башка. Ошо анан ошо жаралып калат. Негизи басып жүрүш керек. Басып жүрүш керек. Анан көбүнчөсү бул биздин көрүнүш адаттар да, мисал алсак, үйдөгү болгон окуялар, кафеде болгон окуяларды эле бул окуяларды биз чогуу алып, чагылыштырып, ошолго кичине биз өзүбүздүн күлкү кошуп, күлкүбүздү кошуп туруп, мындайча айтканда. Жашоодогу көрүнүштөрдү эле биз кичине өзгөртүп, жашоодо парадоксторду алып эметебиз. Актуалдык нерселерди. Жакшы. Анан кезинде сиздер Ала Тоо командасы болуп, ошол тамашоонун сахнасына чыгып, ошол эле Миңжилкы болуп, анан азыр тамашоодо ойнобой калдыңыздарбы? Азыр Казакстанда ойнойбуз, Жайдарман деген лигада. Ошол жакка барып турабыз, тамашоодо быйылкы сезондо катышпадык, ойнободук. Канча жыл тамашоодо ойнодуңуздар? Тамашоодо бир 6-7 жыл ойнодук го дейм. Чемпион болдуңарбы? Чемпион жок, Тилек. Тилек бузду да. Мен буздум да. Мага каршы болуп калды бүт нерсем баары. Өкмөт күнөөлүү деп салбайсың. Жакшы. Анан тамашоо деп атпайсызбы? Ушул тамашоонун артынан тамашоодан кийин шоу бизнесте шоумен болуп жүргөн агаларыбыз бар да, анан деги эле ушул тамашоонун ушул чөйрөнү сиздерге тийгизген оң таасирин айтып берсеңер да. Бизге оң таасири бул өзүбүздүн активдүү болуп, негизги эле жашоодо жүрүүм турумда активдүү болуш, анан элден уялбай, оюбузду тарс-тарс айтып сразучу. Ошо анан фантазияда бир кыйла өсүп, ошондой болду. Анан ошол тамашоо жаңы чыкканда эмес, ушу тамашоодо ойногон жигиттер болобу, кыздар болобу, үйүндөгүлөр баягы каршы болгон учурлар дагы болот да, сен убактыңды бекер эле коротуп, андан көрө окусаң боло, андан көрө башка иш кылсаң боло деген сыяктуу сөздөр болду беле үйдө? Албетте болгон да. Негизи бизди көбүнчө апаларыбыз, аталарыбыз квартирант деп айтып атат да. Анткени үйдө түнөйсүң, күнү анан кечинде жазасың, отуруп балдар менен репетиция кыласың. Анан ошонун баарын мындай өз жан дүйнөң ушул эме тартуулайт да, мындайчы творчество убакытчы чыгармачылыкка. Анда ошол тамашалардан берекини көрсөтпөйлүбү? Телекөрүүчүлөрдүн жүзүнө жылмайып тартпайлы. Болобу ушул жерде көрсөтсөңүз? Болот. Эң эле урматтуу телекөрүүчүлөр, достор көз, боюнда бар аялдардын маеги.
Что-то балам тейін өлі атады. Что-то каратист болот окшойт айланай. Меники что-то согуну эле атат, что-то боксер болот окшойт. Жакшы экен. Силерге жакшы экен тебенет экен. Меники был тыйып эле жатат да, был тыйып эле. Буюрса келечекте депутат болот. Бул абдан актуалдуу тамаша. Ооба. Чын тамаша дегендейчи. Тамашалардын багы актуалдуулугу, саясий тамаша, анан тамашаларда бөлүнөт эмеспи? Силер көбүнчө кайсы тамашаларды ойнойсуңар? Биз көбүнчө актуалдуу саясатка кичине. Саясатка көп баягы мындайча асылышат тамашачылар. Биз бир аз эле. Анткени ар кайсы интернет тармактардан ал актуалдуу болуп атпайбы? Мисалы, көчө эле жүргүндө эле депутаттар мындайча айтканда Өзүнөн өзү эле тамаша жаратып коюшат да, бизге идея жаратып коюшат да. ошолорго терең ыраазычылык айтабыз деп атат. Соңку учурда кандай актуалдуу же ушундай чуу жараткан окуяга тамаша жараттыңар? Андар ойноп берип коелу жанакы. Мындай тамашалар паркта, элестетип паркта болгон окуя. Му бактарды көрдүңбү? Ошол сага. Ой рахмат. Му жолдорду көрдүңүзбү? Ооба. Ошол да сага. Ой рахмат. Мугу дейли баардыгы сизге. Азиз Сурахматович, жакшы иштеңиз, Мейлиңиз рахмат. Жакшы. Ошентип эле шарт өткөрүп берди окшойт, Ооба. Жагы мэрге. Могул сизге деп эле. Ооба, Негизи негизи чынында чынында багы чуу жаратып шайланган биздин мэрибиз дал ушундай көрүнүш болду бирок чындыгында элечи. Анан актуалдуулукка жараша сиздер дагы ошол нерсени кармап туруп болгон жеринен анан тамашага салып турбайсыздар. Интернетте карап отурат экенсиңер да, эмне маселе болуп атат, кандай немелер чыгып, жаңылыктар чыгып атат деген сыяктуу, Негизи тамашанын душманы десек болот, бул интернет булактары да. Анткени сен тамаша жарат, мына эми ойнойбуз десең эле сразу интернетке ошондой чыгып кетет да, мемдер же болбосо спамдар чыгып кетет да, сен жетишпей каласың да. Биздин негизги душманыбыз интернет булактар десек болот. Бирок кээ жактан жардам берет. Негизи КВНщик болгондо ар нерсени билишиң керек да, ар кайсы сферада өзүн билиш керек. Биз жада калса балыктын институтун да билебиз. Балыктын институтунун? Ошондой 3 секунд, ошондой сыяктуу да. Ар бир кесиптин баарын байкап турабыз, ошо элдерге жарашыктуу. Койдун институтунбу канча? Койдуку 1000 жылкы билет ал. Ошол койсо атат деп койсуңарбы? Жакшы. Жакшы. Адилет, сиздин каймана атыңыз Мандарин деп угуп келебиз да. Анан эмне үчүн Мандарин? Негизи мен өзүм диджей болуп эметем, музыка коюп, ар кайсы жерлерде, клубтарда, жерлерде, тойлордо, бирок көбүнчө тойлордо мындай ысым керек да, ысым жараткам, ушун Мандарин деп. Эмнеге апельсин эмес? Дунгандар койгон негизи Мандарин деп. Бирок албетте тамаша бул мурунку мен кичинекей кезимде эме балдар алып койгон Мандарин деп. Негизи бул ачыгын айткан жок. Негизи элде бандай мурун капустадан табылат эле го. Бул ошо пакистанский мандаринден табылышкан. Ата-энеси. Ата-энеси. Чындык айтылды эми ушул жерде. Жакшы. Жигиттер, сиздер сценарий жазабыз деп атасыңар, көптөгөн ошол тамадаларга конкурстар жазып беребиз депчи. Бул иш кантип башталды эле? Бул иш биринчиден негизи биз тойлорго КВН көрсөтүп чыгып эметчүбүз да. Анан бир кезекте өзүбүз да алып барып баштадык. Анан конкурстар жаратыпчы өзүбүз анан мындай керкилерди башкалардан алып аттык, анан кичине өзгөртүп аттык, жаңылаттык, мындайча апгрейд кылып аттык да. Ребрендингчи мындай. Анан ошентип эле жаратылып кеткен. Кандай конкурстарды жазасыңар? Көпчүлүк учурда. Баасы канча анан ошо баасы боюнча да айтып койгончу. Бир конкурсту мисалы канча сомго сатасыңар? Айта берели? Айта бергиле. Секретный. 1000 жылкы жок, айта бергиле. Негизи баасы 3000ден өйдө кетет да. Эгерде аябай жакшы конкурс болсо, бул LED экрандар менен коюлгандар болсо, бул $100 ашып кетиши мүмкүн да. Бирок андан Конкурска жараша болот да, тагырга айтканда. Анан багы көпчүлүк жаштар биз тамашоочу болгонду жактырат да, көпчүлүгүчү. Анан тамашоого баргым келет деп беребиз. Деги эле тамашоочу болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Тамашоочу болуш үчүн эми талант болуш керек ал жактанчы. Жакшы сүйлөгөн болсо болот, мындай күлкүнүчтүү адамдар ушу тамашага келе алат да. Сиздер кантип келип калдыңыздар эле? Биз деле ошентип эле ушу. Талантыбыз бар экен. Мандарин мырзанын будильниги эми күйүп атат. Ушул моментте мен сүйлөшкүм керек болчу, будильник атайын эметилди. Негизи мен каршы чыгам эмеге.
негизи талант бирөө мындайча айтканда эмгек аракет эмгек 5өө да 6өө да мындайча айтканда уктуңбу деп коесуз. негизи тамашачы болуш үчүн негизи эң биринчи ответственный болуш керек. Анан мындай тамаша дегенде ар кайсы жалжактап жүрө бербеш керек. Бул деген абдан серьезный проект да, мындайча айтканда кыргыз тилдүү орусча сүйлөп баштадым, анан ошо ответственный болуш керек. Жоопкерчилик кең негизгиси. Мисалы, сиздердин ар бириңиздердин өзүнчө окуяңыздар бар тамашага келип калуу боюнча. Ооба. Дамир мырза, сиз кантип мисалы мен туруп тамашага барып ойношум керек деп эле келип калдыңызбы? Кандай болду? Жок, келип калгам, анан бир окуя айтып берейин. Бир жолу биринчи сахнага чыктык. Сахнага чыгып бир ойноп атабыз, короче, мындай урмай мемеле жерлер бар болчу да. Уруп атам, андай кылып атам, уже аябай образга кирип туруп мындай аласында теппей бар жер болчу. Берилип кетти, аябай катуу деп алдым. Ал бала сахнадан араң талданга чыгып кетип калган. Ошодон кийин ал бала тамашадан да кетип калды. Мен калып калдым. Түшүнүктүү. Неге эле болор унчукпай отурат десе ошентип эле бакыт кылып турбайсыз да? Тилек деле отурат. Сизчи, Тилек мырза? Мен негизи башынан баштаганда эле бул 9 саат баштагам деп баштайсызбы? Кыргыз улуттук университетинде бул тамашоо лигасынын ар кайсы университетте Бишкекте филиалдары бар болчу. Ошол филиалдарына биз ошол кезден ЧЕС деген команда бар болчу. Ошол ЧЕС деген команда бул студенттерди тамашоону үйрөтөбүз, тамашоо чыкканды үйрөтөбүз, анан тамаша жазганды үйрөтөбүз деп мындай жарыя жазаптыр. Ошол жарыяда биз алгачкы студентпиз. Студент болуп жүргөндө студенттин билесиңер, убактысы абдан көп эмеспи? Анан базалга барып жазылганбыз. Ошол команда аркылуу биз тамашаны тааныганбыз да. Анан командада ар бир катышуучунун, ар бир жигиттин өзүнө жараша образ болот, Мисалы, кимдин образы кандай? Негизи меники мурунку 13 сезондо менин образым Трамп болгон да. Трамп образы, Дональд Трамп болгон АКШнын президенти. Анын образы кандай? Анын образы актуалдуу болбоду эле, жана граница боюнча Казакстан неме границасы жабылган, ошол тууралуу мен айткам, биздин граница ачылбайт, келе берсеңер болот, жада фуралар ырыта берсеңер болот, океан аркылуу депчи. Ошентип биз күлдүргөнбүз да. Дамир, сиздин образ? Меники негизи өзүм оштон болгондуктан оштук образым бар. Оштук романтик деп ырдап метипчи. Оштук романтиктер кандай болот ошондо? Акцент менен. Мен акцент менен сүйлөйм да. Акцент менен сүйлөйм да деп коесуз. Бир-экини айтып бер да. Бир-экини Кудай бизди жараттыго пар-пар кылып, калош менен Кудай бизди жараттыго жар-жар кылып, калош менен масыдай пар-пар кылып, сүйүздү туптунук асалы кылып, коробозго толтура малкалы кылып депчи. Ошол сыяктуу. Жакшы. Сиздики образыңыз кандай? Азыр меники образ жок. Ошо мурун эле жок болчу, просто мен разнообразияны жакшы көрөм да. Башынан эле жок болчу. Образ бар да, сулжуп турасың, суу алып келип турасың. Стойкада образы. Шырманы орногулдунабыз. Анан балдарга дагы үйрөтөбүз деп атпайсыңарбы, жигиттер? Ушул тамашага кантип катышыш керек, сахнага кантип чыгыш керек? Ошол тамашага ойногусу келген балдардын саны көппү? Аябай көп. Эмне себептен? Бул биринчиден бул айтып калбадыңарбы, элдин баары эле тамашоо болгусу келет, тамашага катышкысы келет деп бул биринчи кезекте айтып коет го, орусча тил менен айтканда популярность аябай көп болуп кеткен да. Ошолго байланыштуу бул элдин баары эле тамашоо болгусу келет, тамашоо аткаргысы келет, ошо тамашоодо мындай элдин баары эле тамашоо бир ойносом эле жылдыз болуп кетебиз деп элдин баары эле тамашоого келишет да. Бирок негизги бул тамашоону келгенин менин оюмча, тамашоого кызыккан балдары бул биринчиден кыргыз тилин өнүктүрүп, анан чет өлкөдө өзүнүн желегин көтөрүү максатта болуш керек деп ойлойм да, балдардын кызыкканы. Ала Тоо курама командасынын фишка номери кайсы? Кандай? Барбы? Фишка бар. Бизде Элеман деген бала бар болчу, бою узун. Ал Тилек каршы келе албай калды, ал Казакстанда съемкада жүрөт, кино тартылып. Бою узун бала, Бою узун. Ошол фишка жараткан биздин командабызда. Бул кичинекей бала бар, ал да келе албады, ал эле съемкада. Демек, жалпы сиздер 5 командада. 5 эмес, 6. 6. Диджей.
Жакшы жигиттер, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Эртең менен ойгонуп Ооба. келип бергениңиздер үчүн жакшы күлкү Чалып турула биз тартууларыңыздар. эртең уктабай турабыз. Жакшы. Алатоо курама командасынын жигиттери болду. Адилет, Дамир жана Тилек. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Биз таман айберүүсүн алдын көздөй улантабыз анда. Алдыда кызыктуу сюжеттер жана коноктор болмокчу. Алыстабаңыздар.